мен деле өлүп калышым мүмкүн болчу. Терминатор деген сөз чыкты. Кимден корком? Элдик губернатор деген сөз чыкты. Тилим алышы баардык үйлөрүнө кирип кетишти. Ар тараптан элдерден көп кайрылуулар түшөт. Жогорку кеңеште элден көп кабыл алган мен экенмин. Кайрадан Талас облусунун губернатору болуп бер деп сунуш түшсө иштейт белеңиз? Кандидатымды койдум депутаттыкка. Эгерде депутат болбой калсаңыз? Депутат болбой калсаң эле эмне жок болуп кетмекпи? Элге эмне убада бере аласыз? Мен убада бериштин кереги жок. Мен уже иштеп аткан иштерим бар. Ошол иштерди аягына чыгарсам, вот элге берген убадам ошол. Мен Талас элиме ишенем. Биз баатыр элбиз. Баатырлар дайыма боло берет. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас подкаст берүүсүнүн көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн бизде конокто 7-чи чакырылыштын депутаты, экс-депутат, жеке ишкер, 3 кыз, 1 уулдун сүйүктүү атасы Мураталиев Марат Молдонович бизде конокто. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламу алейкум. Мынакей шайлоого саналуу гана күндөр калды. Даярдыктар кандай болуп жатат? Бул сагым оорураак болгон жокпу? Эми шайлоого аз убакыт калды, конечно. Оор эмес. Эми бизди эл билет, иштедик. 3,5 жылдай губернатор болуп иштедим Талас областында. Эл менен жүрдүм дайыма. Анан элдин баары тааныйт, Кудай буйрса, ордук деле болбойт болсо керек. Эми чыгабыз, эми берде бүт кандидаттардын баарына действительно ийгилик каалайм. Баары ушу өздөрүн сыноого чыгып атат. Кимди эл жактырып, эл ишенсе, ошолор мандатка ээ болот деп ойлойм. Экинчи жолу депутатка аттанып жатасыз. Эмне себеп болду депутатка барганыңызга? Же буга чейин элдин элге берген убадаларыңыз, иштериңиз дагы барбы, бүтпөй калган? Мен өзүм негизи мурун 7-чи чакырылышка депутат болгондо оюмда жок болчу. Ошол кезде таластыктар эле айтып чыгышты: Марат Молдонович, чыкпайсызбы? Сизди колдойбуз деп. Анан чыктым депутаттыкка, да элим колдоп берди. Элге ыраазычылык билдирем. Анан мандатка ээ болдум. Ошол кезде эң негизгиси өзүңүздөр билесиздер, мен ыйгарымдык өкүл болуп жүргөндө өтө кел Таластын баш аягын баарын кыдырчым, көйгөйлөрүн баары мен аны бирөө айтпаса деле билем. Ошондо бизде ирригация маселеси аябай кыйын болчу да. Ошо мен ыйгарымдык өкүл кезимде эле билесиңер, ашар жолу менен БСРлерди тазалап, суу жеткизгенге аракет кылчык. Ал проблема азыр да бар, ошо көйгөйлөр. Ошол кезде азыр билесиңер, жаз келгенден баштап биринчи, экинчи суу башталганда эле Талас районунан бар элден суранасың, водоворот кылайык, суу жеткизейик деп. Бунун баары эмнеден? Баягы бизде бетонный каналдар жок, суулардын баары потеря болот. Ушунун баары мен ичинен билчим. Ошондо максат койгом, депутат болгондо ушу ирригация маселесине аябай көңүл бурайын деп. Мен ойлойм, ошол ишимдин көбү алдыга чыкты, ишке ашты. Мына мисалы үчүн мен ыйгарымдык өкүл кезимде Кара Бурадагы БДРге сарымсак каналы салынды. 2000 гектардай жер пайда болду, сууга жер, багарный жердин ордуна. Ошол эле учурда ушу Аманбаев чөлкөнү жылда бир проблеманын үстүндө суу жетпейт. Дыйкандар суу жетпеген негизинен урожай албайт, дайыма аз көлөмдө. Мисалы үчүн фасоль эгет, бизде билесиңер, фасоль монокультурага айланган. Эккен фасолдордун көбү эле бир 500 кило мурун бир 2 тонна алышса, ошон 1 тонна, азыр бир 500. Эч өзүн өзү актабай калды да. Ошон үчүн мен белди бекем ушу баргандан баштап ушу суу тармагынын департаменти Сокеев Алмаз менен сүйлөшө, бизде ушундай. Марат Молдонович, сиз баарын билет турбой, билгенде эмне көрсөтөм жүр деп барып, ошол жерде ушул иштерди баштадык. Бактын Огой деген каналдар салынып атат. Өйдө жакта Талас районунда Андаш каналынын аягына чейин бетондоп бүтүрдүк. Азыр мынакей Иманбек каналы проектке кирди. Анан будан тышкары Бакайырга бир БДР, Үрмарал дарыясына бир БДРдин проекттери азыр иштелип атат. Азыр Көксай дарыясына Күркөө деп коет, Көксай айылынан өткөн. Ошол дарыяга да бир БДР пландап атканбыз. Анан эң негизгиси Большой Таласский канал деп коет, Ак дөбөдөн Аманбаевка чейин бара турган. Ошол жерде суудун потерясы бир 50-60% чейин кетип калат да. Жердин астына суу сиңип кетет, канча суу толтуруп кой берсең аны жетпейт. Эми ушуну да киргизип аттык элек планга. Манас районунда канча кадралы каналдар аз жасалып атат ушул. Ошонун баары менин сунушум менен азыр каерде потеря болгон, азыр өзүңүз эле көрүп атасыңар жанагындай.
ленталарды коюшуп, үстүн бетондошуп, баягы суу потеря болгон жерлердин баарын жок кылса, ошондо бизде Талас элинде проблема түгөнөт. Ушунун үстүнөн аябай иштедим. Азыр бир мыйзамдарды чыгарып атабыз, чогуу иштедик. Эми өкмөткө рахмат. Негизи ушу биздин жумушубуз, вазифабыз кандай? Ушу элдин проблемаларын, эл көтөргөн проблемаларды өкмөткө барып, ошо чоң трибунадан айтып, анан өкмөт ошону иш алып барат. Мына азыр президентибиз да туура саясат жүргүзүп, могу акчалар көбөйүп, ошонун негизинен ошол биз сунуштаган, ошо мен жүгүрүп жүргөн ирригационный маселелердин көбү азыр чечилип атат. Мен ойлойм бир 50-60% чечилип калды, бирок дагы иштеш керек. Элдер дагы деле колдойт деп ойлойсузбу бул саммитти? Кеп жогорку кеңешке барганда эмес, кеп ошо биздин ушул өзүбүздүн областыбыздагы райондордогу маселелерди чечип берип, элге иштей турган бир жакшы жумуштар жасап берсек, анын үстүнө биз иштеп атабыз. Элим, мен ойлойм, колдойт деп. Азыр президентибиз баягы башында айтып өттү, мектеп, бала бакча, жолдорду бул мамлекет салат. Ал эми депутаттар болсо бул мыйзам жазуу менен иш алып барышат деп. Буга чейин өкмөткө кандай жардам иштерди аткарып жардам бере алдыңыз? Эми өкмөткө мен өзүм өкмөттө иштедим да 3,5 жыл губернатор болуп. Ошол кезде канча деген мына социальный объекттер курулду да, өкмөт азыр ошолордун баарын куруш керек, мектептердин баарын обеспечить керек. Мен айтып атпайм, биздин вазифабыз ушул ар бир региондордо бизди шайлаган элибизде кандай маселелер болсо ошолорду көтөрүп, жеткизип, өкмөткө киргизип берип, ошону көзөмөлдөшүбүз керек да, биздин өзүбүздүн вазифабыз. Ошол жумушту эле аткарсак, туура анан мыйзамдарды чыгарышыбыз керек. Ал эми мыйзамдар чыгарганда мына Талас чөлкөмүнө кандай мыйзамдар керек экенин аны мына бизге окшогон саясатчылар билет да. Ошону карап туруп, элге туура маселелер чечиле турган, каерде проблемалар болот, ошолордун баарын көтөрүш керек да. Ошон үчүн сени эл шайлап, сени саясатчы деп жөнөтүп атат да, ушул мандатты колуңа карматып. Аны биз иштеп атабыз, мыйзамдарга чыгарып атабыз. Биз партийный система менен барганбыз өткөн шайлоодо. Биз партиябыз менен бир 100дөн ашык мыйзамдар иштелип чыкты. Мен ойлойм, биз туура эле жол менен, туура эле иштеп, могу региондордо жана айтып кетпедиңиз, социальный объектилерди курууда да ошондой болгон. Мен эмнеге айта албайм? Мен ошол кезде мен да өкмөттө иштечүмүн, мен губернатор болчумун. Бул жердеги азыр ошол кезде биз жүгүрүп киргизген мектептердин баары көптөрү долгострой болуп турду. Ошонун баары мына азыр Садыр Нуркожоевич президент болгондон кийин бюджетке акчалар топтолуп, ошолордун баары акырындык менен бүтүп атат. Ошол кезде башталган мектептердин али бүтпөгөн мектептер да бар. Ушулардын үстүнөн иштеп атабыз. Аны кандай биз айта албайбыз? Ал биздин ошол өкмөт кезинде иштеп аткан кезибиздеги мээнеттерибиз. Баягы Талас облусунун губернатору болуп турган учурунда, ошо сиздин учуруңузда ковид илдети келип, ушундай баягы эл эмне кыларын билбей турган кезде стикеңизден тик туруп, барып постторду жаап туруп алдыңыз. Анан баягы жакшы көрсөткүчтөрдү да берип турдук Талас облусу. Анан ошол кезде баягы эл арасында губернатор, терминатор деген сөз чыкты, элдик губернатор деген сөз чыкты. Анан ушул сөздөрдү укканда сизге кандай бир дем күч алчу элесиз ушундай бир? Анда ковид оорусун эч ким билчү эмес, анын даже алгоритм дарылообузда жок болчу. Алгоритм кантип дарылаш керек, эмне менен дарылаш керек. Ошондо келип мен да бир телевизордон Абу Али ибн Синанын киносун болуп аткан экен, эми Кудай көрсөтүп койду, билбейм. Ушуну көрүп мен туура көрдүм, эртең менен элиме кайрылдым, биз жабайык дедим. Бирок бизге андай задание келген эмес, посттор жапкыла, карантин койгула деп. Эми аны мен өзүм алып туруп, Таластын Канизовод менен чоң капканы ошол күнү жаптырдым. Элдин баары базарды токтоттум, эл колдоп кетти. Эми аны өзүң кыла албайсың, конечно, элге рахмат. Ошондо мени как ыйгарымдуулук өкүлү катары тилим алышып, баардык үйлөрүнө кирип кетишти. Айылдардын баары жабылды. Ошондо биз бир 90 күнгө жакын 3 ай бизден ковид чыккан жок. Жана сиз айткандай ошонун ичинде терминатор да болду, башка да болду. Айтып атышты, тогда не до этого было. Анан обсервацияларды жасадык, эми бүт. Ошол кезде медицина дайын эмес болчу дарылаганга. Бишкекте, башка областта канча деген бир туугандарыбыз дүйнөгө салып кетип атты. Ошондо биздин Талас тынч, жакшынакай болуп туруп бердик. Анан карантин ачылганда да однозначно чыкты бизден да ковид. Анда биздин күнөөбүз чок эди, карантинди ачпаганда Таластан чыкпайт эле, потому что биз изолированный болчу. Бүт условиялар бар болчу. 90 күнүн ичинде өкмөт иштеди. Анда бизде мындай жоготуу аз болду да, болду, бирок аябай аз болду башка региондорго караганда. Ошентип биз, мен билбейм, элибизди сактап, бекем туруп,
башында туруп күндүр түндүр уктаган жокпуз командабыз менен. Мен кээде айтып коем, ошо кезде менен иштеген орун басарларым, акимдер баары баатырлар. Биз корккон жокпуз, ошо обсервацияга ооруп аткан жерлерге кирип, мы работали, мы народ спасали. Кылган ишибизден Таласта ошондой чыккан жок. Талас дүйнөнүн баарына дүңгүрөөдү. Ушундай область есть Кыргызстане маленький, там нету коронавирус деген. Элге рахмат, ошо командага рахмат, врачтарга рахмат, жанагындай санитардан баштап чоң врачтар, ошолордун баары бизди угуп тең чогуу күндүр түндүр иштеген аркасынан мына сиз берген суроого менин жообум ушундай да. Эгерде сизге кайрадан Талас облусунун губернатору болуп бер деп сунуш түшсө иштейт белеңиз, сагынасызбы негизи ошол кызматыңызды? Эми биз өзүбүз негизи мен өзүм производственникмин да. Производство жүргөндү жакшы көрөм. Эми азыр Талас областында мына азыр жакшы иштер болуп атат. Жаш губернатор иштеп атат. Ошолорго Кудайым ден соолук берсин. Менен кийинкилерди иштесин деп биз өз убагыбызда иштеп кеттик. Душа радует да могу жерден жүргөндө. Азыр ак үйүбүздүн астында мен да ушуларды мечтать этчим, кылгым келчү. Ошол кезде акча каражаттары жок болчу. Мына биз губернатор болуп иштеп атканда ыйгарымдыктуу. Ушуну мамлекеттен 1 жылга 1 миллион сом берилчү. Ошону жеткизсин жылдын аягына чейин. Айтсаңыз, эми баягы спорттун түрүнөн эмне үчүн бокска жакынсыз? Анткени билебиз, 2012 жылдан бери бокс федерациясын жетектеп келесиз. Өзүңүздүн атаңыздын атынан дагы эл аралык турнирлерди өткөрүп келесиз. Ушул натыйжалар Таластын баягы спорттук өнүгүшүнө кандайдыр бир таасирин бердиби? Конечно, бул мен ошол 2008 жылы Таласка келип иштеп калдым. Ошондо ошол жердеги жаш балдар келип айтып калышты да, эмеге тийгиз, Марат аке, ушул боксту кармап бербейсизби? Билесиз. Анан биз сиздин атаңыздын атынан койбойбузбу ушу турнирди? Эми сиңди мен атам атынан коесуң, давай хорошо десем, анан ошо менен атам атынан коюлду. Мен атам деле заслуженный киши, Улуу Атамбекеңдин согуштун ардагери, Берлин парадына катышкан, 2 орден славанын ээси. Ошол киши атынан коюлду. Анан ушуну каржылап, ал кезде мен ишкер болчумун. Спортсмендерди чыгарыш үчүн могу жерде эле тренировка кылдырып койбойсуң, соревнованияларга чыгарыш керек, дүйнөлүк соревнованияларга чыгарыш керек. Ошентип отуруп мына ошондо да максат койгом. Ушул боксту мен мастерский турнирге жеткизсем деп Таласта. Биринчи мастерский турнир ушу Таласта өтсө экен деп Кудайдан тилек кылгам да. Ушунун үстүнөн тынбай иштеп келдим. Быйыл сентябрда 15-чи турнир өттү. Ошо 12-чи турнир өткөндө өзү 10, 11, 12 международный турнир өткөндөн анан уже мастерский турнирге заявка берсең болот да. Биз заявка бердик, бизди туура кабыл алышты, потому что биз жылда өткүзөбүз. Ким биринчи орунду алса, ал мастер спорттан толтурат да, бул чоң жеңиш да. Мына азыр бизде бул бокс боюнча эч проблема жок. Ошого жеткиздик, анан ошол мастерский турнирге жеткизип, биринчи мастерский турнирди өткүзүп берди, анан быйыл өткүзүп бердим. Эми мына мастер спорттун алгандан кийин ошол балдар кийин уже тренер болуп иштегенге 100% укугу бар да. Сиз эл өкүлү болуп турган кезде баягы ар тараптан элдерден көп кайрылуулар түшөт. Ошо эң көп кайсыл темада элдер кайрылчу эле, жана ошол кайрылууларды суранычтардын канчалык деңгээлде ишке ашыра алдыңыз? Жогорку кеңеште элди эң көп кабыл алган мен экенмин. Силерди барып текшерип көрсөңөр болот, конечно. Мен да өзүм билбейм, жардамчым айтып келди. Марат Молдонович анализ чыгарды, эң элди көп кабыл алган сиз экенсиз. Таластан кими келбейт, мага чалгандардын баарын кабыл алам. Көбүн проблемасын чечип бергим. Келет, чечилбей калат, эми баары сенин колуңда эмес да. Анан көбүнчө мага могу социальный тармактан кайрылышат. Мугалимдер, врачтар. Анан медучилищеге келсем, коллектив чогулуп айтат: Марат Молдонович бизге өмүрү депутат келген эмес деп. Чынында эле ошо мен губернатор болуп турганда көңүл бурбап турдум да. И так много жумуштар болчу, медучилище өзүнүн эмеси менен иштеп аткан. Анан карасам, уже в плачевном состоянии, медиктер жетишпей да, медучилищебиздин кебетиси жанагы да. Анан айтышты мугалимдер. Анан кайрылдым мен барып, мына жер үйгө кайрылдым. Башкаларга кайрылдым, министрдин өзүнө айттым. Министр экөөбүз келдик ушуга. Карачы муну көрсөңүз деп, ал экөөбүз келип жанагы интерактивный панелдерди, современный компьютер, чего надо, жер үй алып берди. Анын баарын толуктуп алгандан кийин министрге бардым. Бакитаевга да айттым, ушундай бир 5 миллион сом бөлүп берсеңиз, ушу медучилищебиздин ичинде даже отопление иштебейт деген. Марат Молдонович разговор жок деп туруп, алар акчаларын которуп бердим, ремонт кылышты. Азыр ичи тышынын баарын сыртына биздин ыйгарымдыктуу өкүлү Эрмат Жумаевичке да кайрылдык. Анан ал сыртын бүтүрүп берди. Мына азыр медучилище нормальный болуп калды да.
эми бир спорт зал керек. Анда менин мойнумда айткам, азыр иштеш керек, аны жетишпей калдык. Эми аны бүтүрүп беребиз. Анан көп мектептер кайрылат. Марат Молдонович бир фонддор менен ушундай эми ошол кайсы мектептер кайрылды мага. Мен колуман келсе Кумтөр болобу же башка фонддор болобу кат жазып суранып отурмун, жери аркылуу көп жерлерге мондой жаңы современный интерактивный панелдерди көрүп аттыңарбы, бердирип аттык. Эми аны мен берген жок, мен ортодогу депутат катары себепкермин да, суранасың элдин атынан ошолорду алып келип берип. Анан ушундай иштерди кылып көбүнчө мугалимдер болдук. Анан кече жакында эле ушу Жер алтын компаниясына кайрылган экен. Ошолорду айтты, Марат Молдонович деп, бүтүн ар бир бала бакчага бирден компьютерден беришти. Мунун баары социальный объект, азыр бүт жанагындай саналеп болуп калды, өнүгүп атат. Там если ошолор болбосо кантип иштешет. Ошого карап, ал жагынан жардам берип атам. Вот канча досторго, немелерге, университетке өткөндө биздин эл мугалимибиз бар, Бектур агай. Ал суранган, Марат, айнанайын балам, ушу менин лицейиме да бир неме алып келип берчи деп. Аны да барып бир компания менен сүйлөшүп өткөндө алып келип берип кеттик. Интерактивный панель, это биздин балдар да ошолор окушуп атат. Анан Кудай буйруса, дагы бир тилегим бар болчу. Талас мамлекеттик университетинен бир 2 факультет ачсак, жанагы медиктерге личфак, анан хирургтар чыга турган хотя бы 2 факультет. Биздин медучадан бүткөн окуучуларыбыз, студенттерибиз Бишкекке барып кыйналбай уш жерге тапшырып туруп Таласта бүтүп кетсе, анан кыздарыбыз берден турмушка чыгат эле, балдарыбыз берден өтүп эле Таласта. Ошентип биз врачтардын дефицитин акырын жок кылбасак, ушундай темп менен кете берсе, мен иштеп турганда 143 врач дефицит болчу, азыр еще больше экен. А эртең элди ким карайт? Азыр бүт эмелерге барсаңар, айылдардагы ФАПтарга, ГИСВларга там не хватает, там нету этих врачей. Новый поликлиника канча деген оборудованияларды алып келтирип берет. Мен мунун баары бирөө барып ыйлабаса, бала ыйлабаса, эмчек кайдан дейт го, ошол биз как ушул жерде көйгөйлөрдү билген адам катары барып сурана бересиң. Мен сурангандарым ушу медицина, образование, ушуларга жардам болсун деп. Анан эми башка нерселердин баарын эл өзү кылып алат. Эң негизгиси азыр айтып коем, ирригация маселеси чечилсе, мына медицинаны жакшылап алсак, образованияны көтөрүп алсак, азыр мектептер баягы биз убакта башталган мектептердин баары бүтүп жаркыраган мектептерде балдарыбыз окуп атат. Еще куруш керек. Анда эле азыр президент туура айтып кетти, өкмөт салат, өкмөткө рахмат айтыш керек, азыркы өкмөткө, президентибизге рахмат, туура саясат чыгарып, ушул проблемалар чечилип атат. Өзү айткандай, эгерде ушундай темп менен кетсек, 3-4 жылдын ичинде, я думаю, жана 30-40тан окуган балдардын баары бир азайып, 20-га түшүп, мектептерден билим алса, должны над этим работать. Депутат катары элге эмне убада бере аласыз? Мага мен убада бериштин кереги жок. Мен уже иштеп аткан иштерим бар. Ошол иштерди аягына чыгарсам, вот элге берген убадам ошол да. Эми көп жерге барсаң азырчы көп нерселерди сурайт. Эми футбольный поле, анда это все мелочь. Аны азыр жайнаган фонддор жүрөт, сүйлөшүп алып келип кылып бере беребиз баарын. Адам проблема жагал. Текущий маселелерде спорт комплекстер, ушулар немелердин баарын жасасаң болот. Жана өкмөт кыла турган чоң жумуштардын баарын, анын баарын биз пландаштырып алып туруп, өкмөткө парламентте көтөрүп, ал эми бар да көтөрө турган нерсе бар. Эми футбольный поле салып бер деп өкмөт парламентте көтөрбөйсүң, аны өзү иштеп беребиз. Мен өзүм акчам эмес, ошол эле фонддор менен мен күчүм жетет, тажрыйба бар, билебиз ким каерде кандай иштеп. Ошолордон барып өзүңө суранбай, элиңе сурансаң, любой время берет. Ошо менен биз канча деген иштерди кылып кеттик. Сиз эми азыр багы Талас облусунун багы ар бир айылдарына чейин эмне көйгөй бар толук билесиз. Ошо эң бир чоң көйгөйлөргө айланып турган бир 3 көйгөйдү айта аласызбы? Ирригация маселеси көйгөй, эң основной. Анан мына азыр бизде фасоль монокультурага айланып кетти. Азыр ушунун үстүнөн иштешибиз керек. Башка бир нукка азыр мен иштейм, мунун үстүнөн да иштеп атканбыз. Анан мына медицина тармагына көңүл бурушубуз керек. Чоң көйгөй, жаңы айтып кеттим го, дефицит врачей. Ушуну карашыбыз керек. Дефицит мугалимдер болуп атат. Ушуларды карашып, ушул дефициттерди жоюшубуз керек. Балдарыбыз жакшы билим албаса, здравоохранение карабаса, врачтар жок болсо, анан кандай ошо элдин бир жөнөкөй нерсе үчүн Бишкекке барбай, ушул жерден лечение кыла турган кылыш керек. Мына өткөндө министр экөөбүз келип, алып караса биз жанагы дорадовой, после родовой аз больница салынып атпайбы, ал бүтүп калса биздин жанагы оюнда бар келиндерибиз төрөткө чейин, төрөттөн кийин карай турган реабилитационный центрлер салыныш керек. Азыр мектептер, ушул проблема көп.
Азыр мынакей 16-округтан аттанып жатасыз. Ал округ Айтматов, Манас району, Бакай Ата, анан Талаш шаары кирип жатат да. Ушул аймактардан сиздин өзүңүз багы сизден каршы добуш талаша турган оппоненттериңиз деп кимди жана кимдерди көрө аласыз? Бар эле оппонент, бар эле депутат болгум келет дейт. Анан баарына мен айтып атпайм, ийгилик каалайм, мен алардын ичинен вроде улуураагы мен болушум керек, тажрыйбалуу да мен болушум керек. Анан эми баарына ийгилик, жакшынакай урушпай, бирибизди бирибиз жаман айтпай, ынтымакта, биримдикте өтүп кетиш керек да. Ушул Таласта Кара Бура районунда депутат болдум, Талаш шаарында депутат болдум, курулуш тармагында иштедим, анан барып губернатор болдум. Это все бул саясатчы болуш үчүн ушундай көп тармактардан өтүш керек да. Анан эң негизгиси эл тандаш керек да ушу. Эгерде депутат болбой калсаңыз, эмне кыласыз? Депутат болбой калсам, мага окшогон адамдарга жумуш жок калбайт. Иштей беребиз. Көп жумуш. Талашка деле келип, кайра эле келем. Ошол жерде эле иштейм, анан депутат болбой калсаң эле эмне жок болуп кетмек беле. Депутат болбой эле жүрүп атпайбы. Аны отуруп бир возраст келгенде ушу кылган эмгектерим бир китеп кылып чыгарам. Шашпай бир убакыт жеткенде. Пенсияга чыкканда анан эмне депутат болбой калсаң эле эмне толуп атат жумуш иште. Просто жүрөктөн да жана ушу ирригация маселесин баштап койдум. Ошол может мен барбай калсам эртең аны бирөө көңүл бурбой коет. Ушуну аягына чыгарып кетсе, мен депутат болгондон кийин возможностьтор бар да, министрлер менен трибунаң бар, микрофонуң бар. Ошол жерден айта берсең кылынат экен да. Анын баарын биз билебиз. Мага любой айылдан айтсын. Марат Молдонович, мынерде мына каналда мына карача бир шлюзу бузулуп калса, ошо каналда каерде ошо шлюз турган мен талаша алам да ошону. Мисалы үчүн да. Ошондой саясатчылар барыш керек да. Эгерде Талашыбызды, Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүз десек, ынтымак, парламентте да ынтымак керек. Өкмөт, парламент, аппарат президенти баары чогуу бир муштум болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ишти, ушундай өнүгүүлөр болот да. Анан талашып, тартышып, кээде айтышып атпайбы? Мен байкайсыңар, сүйлөгөнү только Талаштын көйгөйүн көтөрөм. Потому что мен Талашта шайлап атам. Ичинен эме кылып, ошо көйгөйдүн аягына чыкканга аракет кылам. Кимден корком мен? Мен өзүм ордум бар ал жерде сүйлөйм, ошону аягына чыгарам. Мен корко турган убактан өтүп кеткем. Мен бир родинама же элиме бир жамандык кылган эчтекем жок. Өзүңөр айтып кеткен жаман убакта туруп бердим башында. Ошондо мен деле жатып алып больницада губернаторго туруп ой ооруп атырып, мындай кылайык десем болмок да, башка эмелердей болуп туруп. За родину, за Талас деп туруп ошонун баарын жаап кылган, это сурап туруп чыксаңар деле ошондой эле да. Туура эле эмелерди коюшкан да ошондо. Терминатор, мы не боялись да. Мен деле өлүп калышым мүмкүн болчу. Жүрбөдүм ошол жерде. Ар бир талапкердин өзүнүн программасы болот экен. Сиздин өзгөчөлөнгөн программаңыз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Мендики азыр программам 8 пункттан туруп атат. Ошонун эң негизгиси эле биринчи программа ушу ирригацияны аягына чыгаруу. Ушуну чыгарсам, анан калган программалардын баарын тааныштырып чыгабыз. Эң негизги программа мурун баратканда да ошол болчу, азыр баратканда ошол, ушу ирригация тармагын бир нормальный нукка элиме коюп берсем, ошо өкмөт менен бирдикте, президенттин аппаратынын жетекчилери менен бирдикте иштеп, ушуларды башталган планга коюлган иштерди аягына чыгарсам, ошол чоң жеңиш дейт. Ал эми биз программабыздын акырында сизге эркин микрофон беребиз. Өзүңүздүн шайлоочуларыңызга кыскача кайрылуу. Урматтуу талаштык бир туугандарым, мына биз да 8-чакырылышка кандидатымды койдум депутаттыкка. Эгерде силер ишенип шайлап берсеңер, Кудай буйруса, азыр мынакей сүйлөшүп отурдук. Ушул иштердин баарын аткарганга күчүм да жетет, мүмкүнчүлүгүм да бар, акылым да бар. Ошонун баарын ишке ашырып кетсем, мен ойлойм, ушу талаштык бир туугандарым үчүн чоң жеңиш деп. Программамды окуйсуңар, көрөсүңөр, ошо программамда болгон жумуштардын баарын буга чейин иштеп келгем. Будан кийин иштеп берем. Кудай буйруса, мен ойлойм, мен Талас элиме ишенем, биз баатыр элбиз. Баатырлар дайыма боло берет. Чоң рахмат. Бүгүн бизде Талас подкаст берүүсүндө экс-депутат Мураталиев Марат Молдонович болду. Сизге дагы даңгыр жол каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө дагы көп чоң салымдарды кошот деген ишеничтебиз. Бар болуңуз. Бүгүн убактыңызды бөлүп биздин студияга келип бергениңизге чоң рахмат. Саламат болуңуздар.